Салам достор, бул видеода сиздер менен эң организмге керектүү минерал железо тууралуу кеп кылабыз. Железо эң биринчи айтканда бул аялдардын минералы дейбиз. Анткени биз сиздер менен месячный келгендиктен биздин организмде көптөгөн железолордун баарын организмден жууп чыгарып салат экенбиз. Железо жетпегенден көптөгөн оорулар пайда болот. Эң биринчи оорулардын бири бул сиздердики иммуный системаңар начарлайт экен дагы. Организмдерге кандай десем да бир нерселерге көңүлүңөр келбей, шалдырап, алыңыз кетип, чачыңыз жакшы өспөй, тырмактарыңар дөңгүл болуп, запор деген оору даже именно железо жетпегендигинен дагы келип чыгат экен. Железо жетпегендиктен организмде сиздердин кан айлануу системаңыз өтө ылдам болбостон жай боло баштайт экен дагы, организмдерде давлениянын низкий сиздерде пайда болот экен. Эгер сиздер гемоглобиниңер низкий давление менен жүрө берсеңиздер, постоянно мээңиздерде кандай десем кислородный голодание болот экен. Анда сиздердин башта кан тамырларыңар ичкере баштайт, зрениеңиз бузула баштайт экен. Ушунун баарынын түздөн түз мындай организмибизге зыян нерселерди көп алып келет экен. Ошондуктан эгер оорубайм десеңиздер, гемоглобиниңиздер минимальная норма 110, 120, 130 менен жүргөнгө аракет кылыңыздар. Канчалык гемоглобиниңер жакшы болсо, ошончолук иммунитетиңер жакшы, ошончолук бетиңиздер кандай десем нымдуу болуп жүрөт экен да. Эгер гемоглобиниңер низкий боло турган болсо, канчалык крем сүйкөсөңүздөр деле бетиңиздер мелот ным болбой, бетиңиздер кургаган, оозуңуздар кургап, колдоруңуздардын боолорунан бери именно железо жетпегендигинен жарыла баштайт экен. Себира Wellness'тын Элемвитал Феруму сиздин гемоглобиниңизди 2-3 жуманын ичинде эле минимумда 30-40 шкалага өйдө көтөргөнгө сонун жардам бере турган продукт. Мага жакканы бул продукция запор кылбайт. Бул продукция организмде кайрамда кускусун келтирбейт. Бул продукция аябай легко, оңой ичилет жана организмге аябай жакшы сиңет да. Тишиңерди бузбайт жана организмиңиздерге витаминно-минеральный баланс сиңгенине сонун жардам бере турган продукт. Анткени ушул именно железо бүт организмдердин баарына кислород жеткирип, ушул бүт организмдердин баарына питание жеткире турган ролду аткарат да. Ошондуктан кургагым келбейт, иммунитетим көтөрүлсүн, жанагы мисалы нервный системам жакшы болсун, эске тутумум даже жакшы болсун десеңиздер, анда железого көңүл буруп жүрүңүздөр да. Анткени бул түздөн түз чоң организмге мындай роль ойной турган минералдардын катарына кирет. Мага жакканы мунун составында витаминно-минеральный комплекс, то есть железо бар. Ушул железо өзү эле темир организмге сиңбейт. Железо организмге нужный направление сиңип, ушу нервный системаңызга, жүрөгүңүзгө, давлениеңизге, кишечниğingizге туура кам көрсүн десеңиздер, иммунитетиңизге туура кам көрсүн десеңиздер, ал железонун мындагыдай процентный соотношениясы менен витаминно-минеральный комплекстин нормада болушу керек да. Көпчүлүк железосы аябай процент миллиграмм аябай чоң, но витаминно-минеральный комплекси аз болгондуктан ал вроде карасаңыз, железосы көп экен дейсиздер да. Но ал сиздерге организмдерге скопление берет да, запор кылат. Организмдерди выводить этпестен ал организмге мындай оозуңуздарга келип, жакшы организмдерге сиңбейт да. Муну миллиграмм дозировкасы 26 почти миллиграмм болгондуктан бул сиздерге аз дебеңиздер да. Мени последний результатым по-моему 2-3 жаштагы баланыкы результат да. То, что железоны ичип 52ден 2 жуманын ичинде 82ге гемоглобини көтөрүлдү да. Бул сонун результат. Анткени мындай результат мамасы айтат, болчу эмес деп, анткени өтө кыйын баламдын гемоглобинин көтөргөнгө депчи. Ошондуктан бул железоны ичип до и после анализ тапшырып да көрсөңүздөр болот. Гемоглобиниңизди сонун өйдө көтөрөт. Эмнеге бул продукт кишечникке да жакшы дегеним, анткени мунун составында фолиевая кислота бар, витамин С бар, иммунитетти көтөрөт. Негизи железо кычкыл средада жакшы организмге сиңет экен да. Кычкыл среданы создавать эте турган нерсе бул витамин С жана
фолиевая кислота болот да. Эмне үчүн бул продукция сенин давленияңыз низкий болсо, аны нормага келтирет деп атам. Анткени мунун составында адаптогенный компоненттер бар да. Адаптогени организмдин гемоглобининен баштап иммундуу системасына дейин көтөрүп, сиздин кандай десем мындай балансыңызды нормага келтирип, давленияңызды нормага келтиргенге дагы жардам бере турган минерал да. Эми бул продукт жөнүндө айта берсе аябай көп результаттар да. То есть менин практикамда, например, ушуну боюндагыларды ичип гемоглобини жакшы менен төрөгөндөр бар. Ушул продукцияны ичип, например, бетим кургабай калды дегендер бар. Оозум кеберсибей калды дегендер бар. Колдорум болору жарылбай калды дегендер бар да. Ошондуктан железо Сайберам Wellness организмге сонун результаттарын берет. Биз менен болуңуздар, каналга катталыңыздар. Жана кызыктуу сиздерге керектүү маалыматтарды берип турганга биз аракет кылабыз. Сунуштарыңыздар болсо жазып койсоңуздар дагы биз кабыл алабыз. Сиздер менен Асель Жаналиева.